Өкмөт мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартат. Бул тууралуу мамлекеттик органдардын тутумун реформалоо үчүн сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекемеаралык комиссиянын жетекчиси, өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев билдирди. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин штатын кыскартып, алардын ишин оптималдаштыруу ишин жыйынтыктап президентке жиберди. Кыргызстандагы 48 мамлекеттик органдын саны 16га кыскарды. Жаңы регламент жоболор иштелип чыкты. Жаңы өкмөт ошол жаңы структуранын эреженин негизинде иш алып барышы керек. Чакан өкмөт куралат жана мурдагыдай ар бир тармакты тейлеген вице-премьер-министрлер болбойт. Мамлекеттик агенттиктер, комитеттер менен фонддор министрликтердин алдына тармактары боюнча кошулду. Депутат Нурбек Тотонов мамлекеттик органдын санынын кыскартылышы боюнча сунушту колдойт. Анын айтымында, ишин тарта албай жаткан министрлерди кыскартып же реформатор кадрларды алып келүү туура чечим. Кадр саясаты баягы кандайдыр бир убакыты жетип калган же болбосо ишин тарта албай аткан министрликтер болсо, аны караш мүмкүн, аны караш керек. Аны баягы сылап сыйпап отура бербей, тарта албай аткандарына жаңы реформаторлорду алып келиш керек, коюш керек. Бул арада экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Ички иштер министрлигине, ал эми Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү аракеттенүү боюнча кызматы УКМКнын карамагына өтүшү ыктымал экенин жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Саясат талдоочу Айданбек Акматов өкмөттүн айрым министрликтерди бириктирүү кадамдары логикага туура келбей турганын айтат. Мен жеке оюмча мамлекеттик олардын кыскарышы бул керек нерсе. Себеби аябай эле көп болуп кеткен. Ар кандай агентство, комитетте эле балалап эле бир жайылып кетишкен. Ошолорду кыскартканын мен колдоймун. Бул туура кадам. Бирок ошол эле учурда айрым бир кадамдар мындай бир логикага дагы туура келбеген бир нерселер бар. Мисалы үчүн ошол финансылык полицияны Ички иштер министрлигине киргизүү бул милициянын кайрадан эле бир экономикалык иштерге аралашып, бизнести куугунтуктаган бир жагдайларга алып келиши мүмкүн да. Ошол мисалы үчүн финансылык полиция мурдатан эле салык тармаганда болсо, ошол жакта эле калыш керек эле. Негизи эле ушул экономикага аралашкан министрликтерди иреттеп, бир-эки гана бир органдар ошого аралаша алгандай болгондо максатка ылайыктуу болмок. Эми бул жерде бардыгын эле кыскартат десе, кыскарта берген дагы бир туура эмес болушу мүмкүн деген оюм бар. Анын бардыгын функционалдык милдеттерин анализдеп, көрүп бардыгынан кийин бир чечим кабыл алса туура болмок дейм. Белгилей кетсек, өлкөдө 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар. Алардын санын кыскартуу сыяктуу өзгөрүүлөр коомдо мактоолор менен наразычылыктарды жаратты. Ошол эле учурда айрым эксперттер мындай аракеттерди бюджетти үнөмдөө менен байланыштырууда. Кыргызстандын премьер-министри кызматына көрсөтүлүп жаткан Улукбек Марипов сунуштаган тизмеде өкмөттүн курамы кыйла азайган. Мындай маалыматтар коомчулукта аркыл кептерди жаратты. Ал эми депутат Дастан Бекешев бул кадам парламент өкмөттүн жаш мүчөлөрүн жактырбай жаткандай элес калтырарын айтты. Өкмөттү оптимизациялоо жөнүндө алар 10 жыл артка кайтып келгендей сезим. Өкмөттө өзгөрүүлөр болуп, октябрь айында жекече секиргендер эс алууга жөнөтүлөт. Ачыгын айтканда, парламент өкмөттүн жаш мүчөлөрүн жактырбайт. 1-2 жума мурун алар өкмөттө болбойт деген сөздөр болгон. Сурабалдиеваны калтырыш керек эле. Тараган маалыматтарга ылайык Атамекен партиясы менен шайлоого барган Элвира Сурабалдиева вице-премьер-министрликти дал ушул партиянын дагы бир мүчөсү Тилек Токтогазиев айыл чарба министри кызматын тапшырат. Белгилүү болгондой, экөө тең октябрь окуяларынын активдүү катышуучулары болгон. Bir çeşimge geldik. Бийликтин алмашуусуна алып келген бул төңкөрүлүштө чоң салым кошкон Чоң Азат партиясынын 2 өкүлү да өкмөттүн жаңы курамында жок. Бири вице-премьер-министр Максат Мамытканов жана финансы полициясынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев. Жана ошондой эле бул тизмеде Ыйман Нуру партиясынын өкүлү, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековду да көрө алган жокпуз. Hazır. Çoğulsun. Çoğulsun. Barış turuz da kanca turuz. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, баары башкача кетип баратканын айтып, финпол жеңилип калабызбы деген собол салды.
4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор митингге чыгышкан. Митинг акыры башаламандыкка айланып, өлкөдө саясий туруксуздук орун алган. Жаралган абалды жөнгө салуу үчүн Жапаров бардык тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндүгүн айткан эле. Ал эми митингде кыйкырып жүрүп, кызматка отурган айрым кадрлардын азыр эрден оошу, эл ичинде айдын кептерге шылтоо болду. Айрымдар революционерлерге кызмат берип, убагында оозун жабуу аракети болгонбу дешүүдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 февралда Facebook'тагы жеке баракчасы аркылуу кадр маселеси боюнча билдирүү таратты. Ал революция өлкө оңолсун, мамлекеттик башкаруу иретке салынсын, казнадан уурдагандар токтосун, ашыкча кызматтар жоюлсун деп жасалгандыгын белгилеп, мен революция жасагам, ошол үчүн ушул кызматта өмүр бою отурушум керек, жоюлбасын деген түшүнүктөн алыс болууга чакырды. Ошону менен катар Жапаров Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи же Жээнбековчи деген түшүнүктөрдү токтотуш керектигин айтып, минтип отурсак өлкөбүздүн ичинен бир да татыктуу кадр таппайбыз, башка планетадан издешибиз керек болот деди. Жапаров Кыргызстанда азыр 48 министрлик, комитет, агенттик жана башка мекемелер бар экендигин жазып, аларды элге кылган кызматы же пайдасы жок, казнадан миллиарддарды жеп отурушат деп мүнөздөдү. Ал баары кыскарып 12 министрлик калып, бир эле энергетика системасынан 2 миллиард сом үнөмдөлүп жаткандыгын билдирди. Эске салсак, октябрдагы башаламандыктардан кийин бийлик алмашкан. Премьер-министрлик кызматты аркалап турганда Жапаров мамлекеттик кызматтагы ошол кездеги дайындоолор өлкөдөгү саясий күчтөрдүн сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлгөндүгүн жана 2-3 айдан кийин ал орундардын баарына сынак аркылуу тандоо уюштурулаарын өкмөттүн жыйынында билдирген. Бүгүн 2 февралда Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында Улукбек Марипов баштаган жаңы өкмөттүн курамы, түзүмү жана программасы каралды. Марипов өкмөттүн курамына 16 талапкерди сунуш кылды. Талапкерлердин 8-и жаңы сунушталууда. Калган 8-и өкмөттүн курамында мурда иштеп келгендер. Суроо жооп учурунда депутат Алтынбек Сулайманов өкмөттүн областтардагы өкүлдөрү деген кызматты жоюш керек экендигин айтты. Ал өкмөт башчы айыл өкмөттөр менен ортомчулары жок, түз иш алып барышы керек деген пикирде. Биз аймактарды өнүктүрүү деп жылды жарыяладык. Биз сөз бойдон калып кетти да, эч кандай бир мындай алдыга жылуу болгон жок да. Менин оюмча айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк бериш керек. Полномочияны ошолорго бериш керек. Губернатор дегендерди жоюш керек. Губернаторлордун бүгүн не кереги бар? Акимдерди бүгүн болбосо келечекте аларды да жоюш керек. Айыл өкмөт менен 453 айыл өкмөттү аны кыскартып бир 200-ün тегерени кылып премьер-министр алар менен түз иши сизге эмне кереги бар ортомчулардын? Ортомчулардын эмне кереги бар? Аларды лента кыркып чоңдор тосуп жаткандан башка эмне иш кылат алар? Ал эми транспорт, архитектура жана коммуникациялар министрлигине сунушталган Гүлмира Абдыралиева тууралуу суроо узаткан депутат Айсулуу Мамашева талапкердин билимине кайрылып, бул кызматты алып кете аларына кызыкты. Ага жооп берген премьер-министрлик кызматка талапкер Марипов өкмөт мүчөлөрүнүн кандай принципте тандап алгандыгын айтты. Гүлмира Курманбековна швейник болгондон кийин көтөрүп кете алабы, оюңуз кандай? Айсулуу Турзбековна, абдан суроолоруңузга чоң рахмат. Азыркы мына биздин транспорт министрлигине бараткан Гүлмира Курманбековна боюнча айтсак, биз кайсы принцип менен тандадык? Эң биринчи кечеде айттык элек, биринчи таза иштөө, экинчиси профессионалдык жагы, үчүнчүсү тажрыйбасы. Просто я хочу вам... Билими боюнча сиз эми туура байкап атасыз, бирок биз бул жерге, мен аны да көп ойлондум да, эгерде жанагы Украинанын президенти мурда бир фильмди аткарбады, «Услуга народа». Ошол жерде бир министрди чакырып, акча берип, кайра замын коюп, кайра ылдыйгача түштү да, баары аралашып калыптыр да. Ошон үчүн ошо фильмдей болбой, сырттан как менеджер катары иштесе, мен ойлойм, айымдар да колдойт. Айымдар мен билгенден эркектерге караганда более тазараак иштейт го деп атабыз да, ушул принципте. Суроо жооп жана талкуулардан соң жаңы өкмөттүн жаңы курамы, түзүмү жана программасы жактырылды. Белгилей кетсек, эртең 3 февралда премьер-министрликке сунушталып жаткан Улукбек Мариповдун талапкерлиги жана ал баштаган өкмөттүн жаңы курамы, түзүмү жана программасы Жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат.
Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн чыгып кеткендиги айтылды. Маалымат боюнча Жээнбеков үй бүлөсү менен кечээ Кыргызстандан Турцияга Манас аба майданынан учуп кеткен. Ал эми экс-президенттин басма сөз катчысы Толгон Эстамалиева Жээнбековдун сапары тууралуу маалымат берип, ал Умрага жөнөп кеткендигин айтты. Айтымында Жээнбеков жубайы менен Бишкектен Турциянын Стамбул шаарына учту. Андан ары Сауд Арабиясынын Жыджа шаарына барат. Сауд Арабиясынын падышасынын чакыруусу боюнча уюштурулган бул сапар 2020-жылдын ноябрынан бери пландалып келе жаткан. Пандемияга байланыштуу зыяратчыларга чектөө коюлуп келгени. Жээнбековдун Умра сапары 10 күн уланып, ал кайра Бишкекке кайтып келе тургандыгын кошумчалады. 2017-жылы 6 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийин башаламандык учурунда кызматын тапшырып берген. Ал эми 1-февралда башкы прокуратура мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду 2020-жылдын октябрындагы башаламандык үчүн жоопко тартуу боюнча арызды УКМК жана ИИМге жибергендиги тууралуу маалымат айтылган. Арызда октябрь окуяларында жабыркагандар түзгөн Кыргыз Үмүтү коомдук бирикмесинин өкүлдөрү аянтка чыккан элди кууп таратуу боюнча күч органдарына тапшырма берген деген негизде Жээнбековду жазага тартып, экс-президент деген макамынан ажыратууну талап кылышкан. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан дагы 2 бейтап каза болду. 2 учур тең Бишкек шаарында катталды. Саламаттык сактоо министрлигинин 2-февралдагы маалыматына караганда бир күндө вирус дагы 58 кишиден жаңы аныкталды. Пандемияда илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча жалпы 1414 кишиге жетти. Өлкөдө COVID-19 пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 84 646 киши болду. Анын 81 102 сакайып чыкты. Бир күндө ооруканалардан 115 бейтап айыгып чыккандыгы айтылды.